бирге аттап жолго чыгып билебиз деп бараткан. Азыр эстеп ошол кезде сагынып жолукканды күтчү болдук зарыгып. А мезгилдер өтүп жатат токтобой, агымышар дарыядай агылып. Урматтуу меймандар, ата-энелер, кесиптештер. Бүгүнкү күндө биз сиздер чоң жана кубанычтуу кечинин катышуучулары болуп жатабыз. Чоң жана кубанычтуу дегениmin себеби биз бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө ак жол каалап, аларды ары таттуу, ары шаңдуу, ары татаал турмуштуу сапарга узатканы турабыз. Биз 15 жыл бою окутуп тарбиялаган балдарыбыз теңир канаттарын таранып, биздин алтын уяна биротолук коштошуп, талпынып учканы жатышат. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн сапары байсалдуу болсун деп, аларга ак жол каалап, жакшы тилектерибиз менен чогулуп отурабыз. Анда эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен биздин мектептин 2023-2024 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдү чакырып алсак. Азыр Кыргыз Республикасынын гимни аталсын. Keçeli, ecikeli, çoklaşıp, koyunlaşıp, ekekiden muştaşıp, kaçıp gidip sabaklardan günügö, keçi güççü, oyun albayı taşıp. Oyunu çilener, mektebi çinçandatıp, oyunu eğlenir, ecanalardı jadatıp, oşol keser ağıp ketti kayrılbay, ökündürüp, koş aytışan balalık. Koş kanat, talpınıp uçup barar, gelecekte turmuş jolu күтүп турат, канатыңар талыкпастан уча берсин, кол чолуп баарыңарды колдоп турат. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндөгү жетишүү аттестатын тапшыруу аземин ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер.
Азыркы куттуктоо сөздү мектептин директору Өзбекова Раиса Акжоловна берилет. Урматтуу ата-энелер, урматтуу коноктор, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү салтанаттын ээлери, биздин алдында болгон бүтүрүүчүлөр. Көптөн күткөн күнүбүз келди. Колуңуздарга аттестатты кармап, турмуш жолуна балдарыбызды узата турган салтанаттын турабыз. Бул окуу жылында биздин мектепте 52 окуучу 11-классты бүтүп кетип жатат. Окуучуларыбыздын жетишкендиктери жакшы, Кудайга шүгүр, экзамендерди жакшы тапшырып алышты. Жалпы республикалык тестирлөөдөн быйыл көңүл жылуулук жыйынтыкка жеттик. Себеби биз былтыр орточо эсеп менен 100 баллды көрсөткөн болсо, быйыл көрсөткүч быйылкы окуу жылында орто боюнча орточо көрсөткүчүбүз мектеп боюнча 115-ти көрсөттү. Бул абдан чоң жетишкендик. Рахмат, окуучулар бир аз баллы баягы босого балдан төмөн болдук деп жүкпөгүлө. Билесиздердин жетишкендигиңер жакшы, былтыркыга караганда төмөнкү балдар аябай төмөн болуп, 60 ылдый болгон учурлар да болгон. Быйыл негизги баягы босого балга жетпей калгандар 90-100 ушун тегерегинде болуптур да. Бул дагы болсо жетишкендик, ийгилик. Ал эми ошол ордунун жыйынтыгы боюнча биздин эң алдыңкы окуучулардын атын атап коеюн. Эң жогорку баллды 174 баллды Самиденова Айзада алган. Экинчи орунда 170 баллды Адылбек Байел алган. Үчүнчү орунда 162 баллды Болотбекова Айденек алган. Азаматсыңар, калгандар да жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүштү. Урматтуу окуучулар, ушул окуучулар 9-классты бүткөндөн кийин бизди мектеп тандап калып, 2 жылда өзүнүн билимдин дагы өркүндөтүп өстүрүп, негизги толук жалпы билими тууралуу аттестат алганы турушат. Ошол 2 жылдын ичинде дагы окуу процессинде дагы, коомдук уюштуруу иштеринде дагы эң активдүү көрсөткөн окуучуларыбызга бүтүп кетип жатасыңар. Силерге ушул күбөлүү аттестатыңар бут болсун, ак жолкой болсун, алган билимиңер өмүр бою силерге кызмат кылсын, билимиңер сиңимдүү болсун, жолуңар ачык болсун. Ушул аттестатты алып, каалаган кесибиңерди туура кесип тандагыла. Турмуштагы эң ийгиликтүүнүн биринчи баскычы бул кесипти туура тандоо экен. Кесип тандаган кесибиңер өзүңөргө, көңүлүңөргө жаккан эң жакшы кесип болсун, жолуңар шыдыр болсун. Ак жол каалайм, бактылуу болгула, бар болгула. Мына ушул 11 жыл бою ушул мектепте, ушул жерде жүрүп, ушул менен окуучулар менен кошо биз менен тыгыз кызматташтык болгон ата-энелерге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул балдардын бармактайынан ушулга чейин эрежеге жеткенче ушул мугалимдер менен тыгыз байланышта болгон ата-энелерге терең ыраазычылыкты билдирем. Ошондой эле ушул класс жетекчилерине дагы, ушул биздин окуучулардын бүгүнкү көрсөткүчтөрүнө салым кошкон бардык предметтик мугалимдерге да ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен жолуңар шыдыр болсун, урматтуу окуучулар. Азыркы куттуктоо сөздү Каракөл шаар мэриясынын жетектөөчү адиси Сатарова Гүлмира Окушевнага. Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер. Мына адам баласынын жашоосунда эсте кала турган бир өзгөчө учурлар болот. Силердин жашооңордо мына бүгүн мектепти бүтүп, орто билим алдык деген документ ала турган абдан толкунданган мезгилде турасыңар. Ушул бүтүрүү эчеси дейбизби, аттестат алуу аземи менен бүтүрүүчүлөрдү баардыгыңыздарды куттуктайм. Алган аттестатыңыздар сиздердин жашооңуздарда өмүр бою жардамы тие турган ушундай билим болсун. Бул билим силер үчүн бул баштапкы гана билим болуп атат. Мындан ары дагы өркүндөткүлө. Анткени адамдын жашоосунда эң бир чоң байлык бул билим.
бул билим силердин жан дүйнөңөрдөн ажырабай турган байлык. Ошондуктан ушул жан дүйнөңөрдөн ажырабай турган билим деген байлык силерде бар болсо, силер башка байлыктын бардыгын өзүңөрдүн аракетиңер менен таба аласыңар. Силерге кааларым узун өмүр, кең келечек, алдыңарга бийик максаттарды коюп, ошол бийик максатка жетиш үчүн күчүңөрдү жумшагыла. Менин максатым ушул эле деңгээлде деп, төмөн максатты тандабагыла. Анткени силер күчтүүсүңөр, силер мыктысыңар. Силердин азыр оюңарда койгон алдыган максатыңар жогору. Ошол максатыңардан кайтпагыла. Максатыңарды жогорулатсаңар, жогорулаткыла, эч качан төмөндөтпөгүлө. Анан ушул жогорку максаттарыңарга жеткен учурда дагы мектебиңерди унутпагыла. Анткени силерге ошо жол ачып берген ушул экинчи мектеп экенин, мектепке келип, эже агайларыңардан кабар алып, силерден кийинки окуучуларга дагы акыл насаатыңарды айтып, учурунда силер кайсы учурларга кандай моменттерге көңүл бөлбөй калган болсоңор, ошолорго көңүл бөлгүлө деп жакшы жагынан үгүт насаатыңарды айтып, үлгү боло тургандай мыкты адамдардан болгула. Ал эми урматтуу ата-энелер, сиздер ушу балдарыңыздардын жакшылыктарын, ийгиликтерин көрүп сүйүнүп, андан ары дагы жакшылыктары болсун деп тилек тилеп, ошонун бардыгы ишке ашышын каалайм. Анан ошо бардык ушу жакшы тилектер ушу сиздердин балдарыңыздар менен кошо уланып, артындагы инилерине, сиңдилерине, карындаштарына дагы келе берсин. Биздин Кара Көл шаарынын бүтүрүүчүлөрү Кыргызстандын экономикасын көтөргөн, Кыргызстан эле эмес, азыр ааламдашуу заманында дүйнөнүн бардык жеринде кыргыздын жүзүн көрсөткөн, анын ичинде Кыргызстандын кайсы жеринде элеңер десе, экинчи мектептен окуганбыз деп мектебиңердин атын бийик көтөргөн мыкты инсандарын болушуңарды каалайм. Тилектешмин. Рахмат, Гүлбек Букушевна. Кол чабуулар. Ал эми азыркы куттуктоо сөздү шаардык билим берүү бөлүмүнүн методисти Арыпбаева Кубатышбековна да. Кол чаап бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, кесиптештер, 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. Бүгүнкү майрамыңыздар менен силерди куттуктайм. Мектеп менен коштошуп, чоң өзгөрүүлөргө даярданууга бүгүн күн келди. Мен ушул өзгөрүүлөр силерге жакшы, ийгиликтүү жана бактылуу болушун каалайм. Тандооңор жеңил болсун, максатыңарга жетип бактылуу болгула. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр. Кол чабуулар. Азыркы куттуктоо сөздү окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы Абдылдаев Калыс Кубатовичтен. Кол чаап көрсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, мугалимдер, бүтүрүүчүлөр, сиздерди бүгүнкү аттестат тапшыруу аземи менен куттуктаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү алган аттестатыңыздар келечекте дипломдорго айлансын. Бүгүн сиздер мектеп менен коштошуп, жашоонун жаңы кадамына жаңы баскычына кадам таштап жатасыздар. Ошол кадамыңыздар байсалдуу, узак болсун. Өзүңүздөр каалаган, сүйгөн кесиптин ээси болуңуздар. Бул кесип тандоо, бул келечек тандоо. Ошондуктан кесипти эң ойлонуп, жакшылап тандаңыздар. Кайсы кесиптин ээси болбоңуздар, кайсы жерде болбоңуздар, дайыма билимиңиздер менен бийик, акылыңыздар, билимиңиздер менен бийик, адамдык сапат менен улук болуңуздар. Сиздерди дайыма жашооңуздарда жакшылыктар жанындап, ийгиликтерди коштоп, бак караган, кыдыр дарыган, бактылуу инсандардан болууга. Ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр. Рахмат. 11 класстын бүтүрүүчү
бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, 9-А класстын окуучусу Сонунбеков сыргактын аткаруусунда мектебим деген ырды силерге тартууланчы. Азаматсың қана сырғаққа дағы бір жолы қол чабылады. Ал эми азыр аттестат тапшыруу аземин баштасак. Аттестат тапшыруу аземине Кара Көл шаарынын мэриясынын бөлүм башчысы Сатарова Гүлмира Окушевага аттестаттар берилет. Кечиресиздер, жана жетектөөчү адис деп айтып калыптыр. Кечирим сурайбыз Гүлмира Окушевадан. Ардагы грамота менен окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш туруш үчүн Чолтонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 11-А классынын бүтүрүүчүсү Самединова Айзада Махамадибраимовна сыйланат. Ошондой эле аттестаты кошо тиркелет. Ошондой эле окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А классын бүтүрүүчүсү Болотбекова Айденек Жаныбековна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ушундай эле грамота менен окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А классын бүтүрүүчүсү Кимсанова Алтына Искендеровна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ушундай эле грамота менен 11-А классын бүтүрүүчүсү Самединова Айтуркан Чолпонбаевна сыйланат.
аттестаты кошо берилет. Ардак грамота менен, ушундай эле грамота менен 11-А класстын бүтүрүүчүсү Муратбекова Элеонора Муратбековна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ардак грамота менен окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Тажымырзаева Дарика Дайырбековна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Абдиталипов Эрбол Исланович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ошондой эле окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Кубатова Луиза Калысбековна сыйланат. Ошондой эле аттестаты кошо берилет. Ушундай эле окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Абдибалиев Эмир Талантбеков сыйланат. Раиса Акжоовна тапшырат документти. Ошондой эле аттестаты кошо берилет. Окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн Чолпон Байтобердиев атындагы инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Нурталаева Адиля Нурталаевна сыйланат. Ошондой эле аттестат кошо тапшырылат. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Борбуев Болсунбек Болотович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ардак грамота менен окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Жумадилов Арлен Куштарбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Аширова Алина Бухарбековна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Жолдошказиева Салават Бархатовна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы эң мыкты жетишкендиктери жана үлгүлүү жүрүш-туруш үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Толкунбекова Эльвира Толкунбековна сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Кийинки документтерди Калысагай Мирзада тапшырат. Ардак грамота менен окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Иманкулов Мухаммадали Курманбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Кол чаап турабыз. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Уланбеков Темирбек Уланбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Самединов Бектурган Чолпонбаев сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11-А класстын бүтүрүүчүсү Кубаталиев Жайсан Нуралиев сыйланат. Документи кошо берилет. Ушундай эле грамота менен окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн инновациялык мектебинин 11-А класстын бүтүрүүчүсү Темирбаев Нурдем Темирбаев сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ошондой эле окуудагы мыкты
жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 А класстын бүтүрүүчүсү Аскарбеков Расул Рустамович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ардак грамота менен окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 А класстын бүтүрүүчүсү Шаршенбаев Эрмек Урматбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Ардак грамота менен окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 А класстын бүтүрүүчүсү Кенжаев Арлин Жеңишбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 А класстын бүтүрүүчүсү Бактыбеков Каджарбек Айымбекович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Кол чаап турабыз. Окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 А класстын бүтүрүүчүсү Зуркадилов Бакыт Ихтияндрович сыйланат. Аттестаты кошо берилет. Он биринчи Б класстын окуучуларына окуу тарбия бөлүм башчысы Калысагай тапшырат. Чолпонбай Жомбертиев атындагы инновациялык мектебинин 11 Б класстын окуучусу Дүйшөнова Мирайда Кылым Садыровна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Ошондой эле аттестаты кошо берилет. Инновациялык мектебинин 11 Б класстын окуучусу Аширова Айсалкын Максатбековна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Ошондой эле аттестаты кошо берилет. Он биринчи Б класстын окуучусу Турабекова Зейнекүл окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Аттестаты кошо берилет. 11 Б класстын окуучусу Адылбеков Байел Нурланбекович окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Аттестаты кошо берилет. 11 Б класстын окуучусу Шашынбек кызы Мээрим окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Аттестаты кошо берилет. 11 Б класстын окуучусу Нусупова Айнезик Анарбековна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Ошондой эле аттестаты кошо берилет. Кийинки документти грамотаны тапшыруу үчүн орус тили жана адабияты мугалими Осмонкулова Бурмагүл Ширматовнаны чакырабыз. Саламатсыздарбы бүгүнкү салтанаттуу аземдин күбөлөрү, окуучулар. Силерге чын ден соолук каалайм, кең келечек каалайм. Мына жакшы дипломду дедим да. Аттестатты колуңарга алып атасыңар, ушу силерге буйрук болсун, ак жолдой болсун да дипломду ээрчитип келсин, артынан жакшы окуу жайга тапшырууга, алдыңарга койгон максатыңарга жеткиле, келечегиңер кең болсун, ушу ата-энеңердин, мугалимдердин мээнетин актаган жакшы, мыкты инсандардан болгула, элдин келээне жарагыла, элдин алды болгула, эң негизгиси бактылуу болгула. Ак жол силерге бүтүрүүчүлөр. Жолдошов Садырбек Жумабекович окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Аттестаты берилет. 11 Б класстын окуучусу Урунбекова Рахат Молдояровна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Инновациялык мектебинин 11 Б класстын окуучусу Зулбуева Тынара
окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. 11-Б класстын окуучусу Токтарали Мекенбек окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо берилет. 11-Б класстын окуучусу Токтосунов Шаймерден окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо берилет. 11-Б класстын окуучусу Билалов Байел Анардинович окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо берилет. 11-Б класстын окуучусу Аширова Наздана окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо берилет. 11-Б класстын окуучусу Уланов Замирбек Уланович окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен жана аттестаты тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Нармырзаева Айбекке окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен жана аттестаты тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Алмазбеков Алинор окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен жана аттестаты тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Ташыкулов Айгерим Жеңишбековна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат. Кийинки куттуктоо сөздү 9-А класстын класс жетекчиси кыргыз тили жана адабияты мугалими Касымбекова Асмира эжеке тапшырмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу кеченин коноктору, ата-энелер жана бүтүрүүчү биздин сүйүктүү окуучуларыбыз. Эмне дейт бүгүнкү алган колуңарга тийген аттестатыңар силерге иштесин, өзүңөр каалаган окуу жайларга өткүлө, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, жолуңар ачык болсун. Ата-энеңердин, мугалимдердин чени жинактаган мыкты кыргыздын чыгаган жаштардан болгула. Инновациялык мектебинин 11-Б класстын окуучусу Анарбеков Каныбек окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Камакбаева Сезим окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Акунов Илгиз окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Жумагулова Гүлша Үсөновна окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен аттестаты тапшырылат. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка, меня просят намахать. Физика мугалими Жамурчиева Айнур эжекени чакырабыз. Андан кийин ата-энелер даяр туруңуздар. Карагулова Бегим эжеке куттуктоо сөзгө келесиз. 11-чи. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, коноктор, бүтүрүүчүлөр. Бүгүн калган аттестатыңар кут болсун. Бул деген силерге турмушка кадам, ушул кадамыңар байсалдуу болсун. Ак жол силерге бакыт каалайм. 11-Б класстын окуучусу Садыкбаев Бекжан Бакытбекович окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Асылканова Алина окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Тутукеева Махабат окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат, аттестаты кошо тапшырылат. 11-Б класстын окуучусу Изамбеков Элмирбек окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен сыйланат,
ошондой эле аттестат тапшырылат. Он биринчи Б класстын окуучусу Ташыбеков Мухаммедали окуудагы жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн грамота менен жана аттестат тапшырылат. Ошондой эле куттуктоо сөзгө ата-энелерден Карагулова Бегим эжеке анан Б класстан келип койсоңуздар. Б класстын ата-энеси. Аргагыла, ардактуу бүтүрүүчү балдарым, бар болуңуздар, урматтуу бүгүнкү аттестат тапшыруу аземинин жалпы эле катышуучулары. Ушул жерде канча адам турсак, ошонун бардыгы жашообуздагы бактылуу мүнөттөрдү башыбыздан өткөрүп жаткан инсандарбыз. Эмесе, келечекке карай канат күйүлөп жаткан алтындарым. Чоң турмуштун жолуна кадам шилтеп жатасыңар, ошол кадамыңар байсалдуу болсун. Турмушта кай тарапка багыт алсаңар, багытыңар берекелүү болсун. Турмуштан алган оордуңар уюткулуу болсун. Жарык дүйнөгө алып келген, бапестеп ушул даражага жеткирген ата-энелердин баталары тийип, ар дайым баталуу уул кыздардан болгула. 11 жыл бою эмгегин, билимин жүрөгөргө сепкен ардактуу агай эжекейлериңердин жана ата-энелердин ичин актаган келечекте билим уясы ушул мектебиңерге келээрде каркырат урналардай болуп сагынычтуу салам менен ушул мектептин босогосун аттаарда бооруңар бүтүн, эсен болсун, катарыңар суюлбасын. Сапарыңар байсалдуу болсун, алтындарым. Чоң турмушта канатыңарды кенен шилтегиле. Силердикиндей жүрөк азыр эч кимде жок. Ааламды багынталам деген жүрөк менен чоң турмушка багыт алдыңар, сапарыңар байсалдуу болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, ушул кечени катышуучулар. Балдарым, силерге эмне демек элем? Ак жол каалайм. Ушу айтылган каалоо тилектер баардык кабыл болсун. Мына алтын уяңар, эркелеп өскөн мектебиңерден учкан турасыңар. Кадамыңар байсалдуу болсун. Алла Таалам колдоп, кызыл жолдогон балдар болсула. Ушул мектеп, биздин мектепте бүтүргөн деген сыймыктанган уул кыздардан болсула. Ошондой эле эже агайлар, сиздерге терең ыраазычылык. Ушунча жыл бир баланын капризин өзүбүз көтөрө албайбыз. Ушуларды ушундай кылып эрезеге жеткирип бергениңиздерге сиздерге таазим. Рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Ата-энелерге кол чабуулар. Адамдын касиетин бийик сактап, мектептин оор жүгүн алган кимдер билимин окуучуга тартуулашкан, алар биздин ак пейилдүү мугалимдер демекчи 11 А класс менен 11 Б класстын класс жетекчилери Байымбек Мелисагай, Капчыбекова Майра эжектерин сахнага чакырылса. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү ушул кеченин катышуучулары, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү бизди куттуктоо үчүн келген урматтуу меймандар, барыңыздарды бүгүнкү куттуктайбыз. Бүгүн биздин бүтүрүүчүлөр, биздин кыздарыбыз, балдарыбыз канат күйүлөп учуп атасыңар. Кудай силерге күч кубат берсин, узун өмүр берсин. Жашоодо эч качан жамандык көрбөгүлө. Турмушта эң биринчи адамда ошо кесипти туура тандаш керек. Анан өмүр бою жашай турган өмүрлүк түгөйүңдү туура тандаш керек. Ошон үчүн бирөөдөн сураган экен, бактылуулук деген эмне дегенде, бактылуулук деген бул эртең менен ишиңе сүйүнүп баруу, кечинде ишиңен сүйүнүп үйүңө кайтуу деп. Мынтип кыскача айтканда, эртең менен сени күтө турган ишиң болсун, кечинде үйдө сени күтө турган кишиң болсун деп. Мына ошондой ушул эки нерсени туура тандасаңар, Кудай буйрса көптөгөн ийгиликтерге жетесиңер. Анан эң негизгиси
баягы ОРТ деп азыр акыркы мезгилдерде көп адамдарды ойго салган ушул нерсе болот да. Ушуга эч качан чөкпөш керек. Кудай азыркыда ийгилик болбосо кийинкиде ийгиликтер көп болот. Силердин жашооңор эми турмуш жолуңар эми башталып атат да. Кудай буйрса мындай ийгиликтер көп болот. Ошон үчүн эч качан сынбаш керек. Жашоодо ар кандай болот, өйдө болот, ылдый, ачуу, таттуу болот. Ошонун баарына туруштук бере турган болуш керек. Билим алган жакшы, бирок эң биринчи ойлойм, эң биринчи адамдык сапат. Адамдык касиет керек. Эң биринчи ошо жашоодо биринчи диплом алганда жакшы, бирок ошол жашоодо адал эмгек менен иштеп, үй бүлөңдү таап жакшы, бактылуу жашаган эң негизгиси деп ойлойм. Бирок билим алгыла, көптөгөн ийгиликтерге жеткиле. Урматтуу ата-энелер, сиздерге дагы бир каалообуз бар эле. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Ушул жерден да айтып коюшубуз керек. Ар бир бала кыздарыбыз, балдарыбыз деп ушул жерде көптөгөн ийгиликтерине сүйүнүп, кемчиликтер болсо кейип келесиздер. Сиздерге узун өмүр берсин. Сиздерди дайыма ушулар төрүндө болуп, көптөгөн жакшылыктарын көрүңүздөр. Кудай узун өмүр берсин. Эч качан каарыбаңыздар, оорубаңыздар. Сиздердин мектеп үчүн кошкон салымыңыздар да абдан чоң. Аны жакшы билебиз. Кудай буйрса кийинкиде өзүбүздүн дагы ыраазычылыктарыбыз бар, урматтуу ата-энелер. Ана ошондо дагы калган сөздү айтабыз. Эң негизгиси бүтүрүүчүлөр баарыңар бактылуу болгула. Өмүрүңөр узун болсун, көп жашагыла. Ийгиликтер, кадамыңар түз болсун. Бактылуу болгула. Урматтуу эже-агайлар, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү аттестат тапшыруу аземине кош келипсиздер. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө кааларым, ак жол, ушу алган аттестатыңар ак жолдойлуу болсун. Мындан ары дагы ийгиликтериңер көп болсун. Жакшы окуу жайларга өтүп, жакшы кесиптин ээси болгула, турмуштан өз ордуңарды таап, эң негизгиси бактылуу болгула, жалкоо болбогула, ден соолукта болгула. Биз силерди жакшы көрөбүз. Ушу келечекте 2 мектептин атын чыгарган жакшы уул кыздардан болгула. Эжеке агайларыңарды унутпагыла. Мектепке дайыма салым кошуп, келечекте жакшы инсандардан болот деп ишенем. Сапарыңар байсалдуу болсун, балдар. Ошондой эле ата-энелер, сиздерге да чоң рахмат. Ушундай балдар тарбиялап, мурда эки тараптан тарбиялоочу ротабыз, ушулар акыл эстүү болсун, ушулардын келечегинде жакшы ийгиликтер болсун, ошолорго сүйүнүп жүрө бериңиздер. Бүтүрүүчүлөр, бул жерде кыздарга таарынычы жок болуш керек. Көп балдардын менде мүмкүн кулагын чойгондо, башка болгондо таарынычтары болсо керек. Баары силердин келечегиңер үчүн болчу. Эгер катуураак чаап же бир тилдеп кулагыңар чойгон болсо кечирип коесуңар, Рахмат. Бар болуңуздар, урматтуу мугалимдер. Жашоого кыш келеби, жаз келеби, бир гана апам жолум аттап өтпөйт. Кыйындык башка түшсө таштап кетпейт демекчи. Урматтуу ата-энелер, бар болуңуздар. Ушул балдарыңыздардын сый-урматын көрүп, ушулардын келечеги кең болсун. Ушул баягы кайсы мектептен бүткөн дегенде 2 мектептин аты чыгып, биз дагы ушул мугалимдер, биз дагы 2 апабыз болобуз балдарыбыздын. Ушулар кандай окуу жайга өтөт, турмушта кандай жетишкен ийгиликтерге жетишсе дагы, биз сырттан олтуруп эле биз аябай силер менен сыймыктанабыз. Ошол эмне дейин, ошол баягы айтып отурго, жашоодо оор сыноолор болот. Ар кандай сыноолор болот, бирок ошого башты жерге түшүрбөстөн, башты бийик көтөрүп, ар дайым алдыга умтулуп, жакшы мындай келечектин ээси болот деген чоң ишеничтемин. Мен ушул жерде мынакей быйыл баягы Бабаканова ушуну эле кечке чейин мактанып өрөттөбөңүздөр. Былтыр мына канча жылдан бери ошол 2 мектептин атын чыгарып, аскердик даярдыктан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатабыз. Ушул эмне дейин, ушу быйыл дагы областтан 1-чи орунду алып, республикага барып келдик. Былтыр дагы барганбыз. Эмне дейин, ошо алтын нарым бар болгула, аман болгула. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Бекинбөө эжекенин бир ыры бар эле. Мен силерди келечектен издейм дегендей болуп, биз силерди келечектен издейбиз. Мектепти унутпагыла, ар дайым келип
эстеп келип тургула. Силердин Кудай кааласа балдарыңарды окутканга Кудайым насип кылсын. Бар болгула, аман болгула. Анда эмесе азыркы куттуктоо сөз 11 класстын окуучуларында мектептин президенти Борбуев Болсунду чакырам. Келе койбосун. Эжагайлар, окуучулар, эжекелер, бардык коноктор, баарыңыздарга бүгүн чоң рахмат келип бергениңиздерге. Ана бүгүнкү аттестат алуу кечеси менен баардыгыңарды куттуктайм. Ойлойм кийинки келечекте ушу жакшы кесиптин ээси болуп, айткандай өзүбүздүн түгөйүбүздү табып, жүп болуп, жакшы үй бүлөлөрдөн болобуз депчи. Анан кийин эң башкысы мага силердин ийгилигиңер керек. Кийин ушу чоңойгондо бир кесиптин ээси болгондо кайсы мектепте окудуң эле дегенде, ушу экинчи мектепте окуган деген ушундай сыймыктанган, ушундай силердин ушундай адамдарды көргүм келет. Баардыгыңарга чоң рахмат. Чын айтканда, ушу бүтүп атам деген сезим мага 25 майда келген эмес, эми келди. Анан кийин ыйласак деле туура болот го дейм. Ошо ата-энелерге да чоң рахмат. Бизди дайыма колдоп турасыздар. Эже агайларга, Майрам эжеке, Мелис агай, Раиса эжеке, Назгүл эжеке, Алыс агай, Аснур эжеке, бизге сабак берген эжекеңиз баарыңыздарга рахмат. Бизде канча тилдесиздер да силер жаман көрбөйүш үчүн ушу Асмир эжеке бир нерсе сүйлөсө бир аз көңүлүбүз түшүп калчу эле да. Ушундай депчи. Анан кийин сабакты эле анча окубачы, чын айткандачы. Анан коомдук иштерге жүрөбүз. Асмир эжеке ушу биздин балдар ушу чыгат бир нерсе болот деп дайыма бизге төрт койчу да. Чын айтканда үчү эч ким эле чыккан жок го дейм. Ушу Асмир эжеке чоң рахмат айтам. Айдын эжеке сизге да чоң рахмат айтам. Баарыңыздарга чоң рахмат. 11 Б класстан Айсалкын келе ғой, ашығыға. Қол жазырабыз. Саламатсыздар, урматтуу айлар, жана ошондой эле менин сүйүктүү классташтарым. Бүгүнкү аттестат алуу кечеңер менен куттуктайм жана эжекелер сиздерге ыраазычылык билдирем. Менин урматтуу окуучулар, баардык каалоо тилектер бүгүн силер үчүн арналып жатат. Ар дайым негизгиси бар болгула. Анан бүгүнкү биздин шаардык ичкер бөлүмүнөн кызматкерлер келген, ошолорго куттуктоо сөз берип, анан эскертүү сөздөр бар экен, ошолорго уруксат этип койсок. Ички иштер бөлүмү толкунданып адашып. Саламатсыздарбы ата-энелер жана агайлар, окуучулар. Бүгүнкү аттестат алуу азияңер менен куттуктайм. Мына силер 11 жыл бою ушул документти күтүп, эми дагы ошо менен токтолбогула, жогорку окуу жайга тапшырып, өзүңөргө татыктуу билим алгыла. Анан бүгүн ата-энелерге айтат элем. Бүгүн отуруш, анан жанагындай поход, кафелерге тыюу салынган. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын коопсуздугун көзөмөлдөңүздөр. Сиздерден суранабыз. Анан окуучулар, ийгилик силерге. Татыктуу билим алгыла мындан кийин. Өзүңөрдүн мектебиңердин аты эле айтып тургандай, биздин баатырыбыз Чолпонбай Төлөбердиевдей дүйнө жүзүнө тааныткан мындай мыкты эр азамат, мыкты айым болушуңарга мен тилектешмин. Чоң рахмат силерге. Рахмат. Бүгүнкү окуучуларга эскертүүнү уктуңар. Бүгүн кафе жайларда, ресторандарда, жолдо жүрүү эрежелеринде, автотранспортто нары бери каттамай жок. Тыюу салынган. Бардыңар түшүнүк каттарга кол коюп бергенсиңер. Ошон үчүн баардык нерсе мыйзам чегинде болуш керек. Түшүнүктүү болду балдар? Урматтуу
2023-2024 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү. Экинчи үйүңөр болгон Куттуу мектептин уясынан учуп, турмушка карай өз алдынча тарткан сапарыңар байсалдуу болуп, кадамыңар арымдуу болсун. Мектептен алган билимиңер алдыдагы жогорку билимге, талантыңардын пайдубалы, көздөгөн максатыңардын чыйыры болсун. Жакшылыкка болгон үмүтүңөр орундай беришин каалайм. Бой жеттиңер, көркөм мырза теректей, бөбөлөдүк мендик мээрим керектей. Бүгүн монда мектеп менен коштошуп, бөлүнө албай жатасыңар кареттей. Кенен болсун карыбасын сапарыңар, канат кагып арыбасын катарыңар. Канчалык оор болсо дагы узатуу, каалап багыт биз коштошуп жатабыз. Окуу изде, иште тайбай максаттан, ата журтка ата энедей камкор бол. Төбөң көккө жетсин бирок кекейбе, эң башкысы жөп-жөнөкөй адам бол. Врач бол, илимпоз бол, мугалим бол, ар кесип өзүнчө эле жарыкчыл. Ийгилик силерди дайым коштоп жүрсүн, келечекте адамдын да адамы бол. Ушуну менен жетилүү аттестатын тапшыруу салтанатын жабыл деп жарыяп коюуга уруксат этиңиздер. Эмне аткарылсын. жалпы билим берүү инновациялык мектебинин бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү кечени, бүгүнкү салтанатты баштаар алдында турабыз. Ал эмесе жалпы бүтүрүүчүлөрдүн келечеги кең болсун,
сапарлары байсалуу болсын деп, алақаны бір қиқырып, ышқырып жабып болған. Қоштайлар әке. Әйелдер жалпы ата әйелдер қырғызды бір жақсы сөз бар. Бақытты башқалар емес, баладан іздеді. Аңсар бүгінгі балалардың соның игілігіне, соның бір чоңайып қалғандығына көріп алып, қуанып, сүйініп атқанын шағылыз. Құдай өзі құтқылсын дейлі. Тағырағы бүгінгі кеше, бүгінгі салтанат, Чолпонбай Төлеубердиев атындағы номер 2 жалпы инновациялық орта мектебінің бітірушілерінің кешесі. Андықтан бүгінгі кешеде ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Ушул жерге жалпы биздин окуучуларды, бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдү салтанаттуу тосуп алды. Тагыраагы бүгүн А класс менен баштайбыз. 11-класстын жетекчиси Байымбетов Мелисага, жана ошондой эле 4-класска чейин класс жетекчи болгон Ого Эркинай эжекенин баштоосунда бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө колчалар менен тосуп алды. Астында келіп жатқан Эмир Айдарбек. Ошондой эле Болсун Алтынай, Камжар Асел, Нурден Эльвира, Жазан Салават, Аризен Эльнора, Али Антилия, Бекурган Луиза, Эрмек Айтурган, Аймен Алина, Эрбол Айзада, Дариға Расул, Бақыт Тима. Ошондой эле азыр 11-б класстын жалпы бүтүрүүчүлөрү кирип келет. 11-б класстын класс жетекчиси Майрам Эжеке баштаган. Жана ошондой эле 4-классты бүтүргөн Гүлман Эжеке баштаган жалпы окуучулар келип атат. Майрам эже Калибек менен, жана ошондой эле Гүлжан эжеке Алидор менен, 9-класты бүтүргөн Дега эжеке менен Бекжан, Айсалдын Элмирбек, Гүлжа Байел, Меди Мекенбек, Садыр Махабат, Шаймерден Айбеке, Айбек Зейнегүл, Алинур Каникей, Илгиз Файел, Айслам Бираида, Алина Замир. Жалпы бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү майрамды менен куттуктайбыз. Бүгүнкү кечеде, бүгүнкү салтанатта барыңыздар үчүн маалым болгондой эле биздин балдар, биздин кыздар татыктуу бир тарбия алышты, татыктуу билим алышты. Мына ушулардын келечеги кең болсун деп дастархан жайып, улуу күчүдөн бүгүн бата тилеп, ата-энелердин саамын чоң. Андыктан балдар, кыздар, менин жеке суранышым, ушул апаларга, аталарга таазим этип, кыйкырышып, кол чапкылап, рахмат. Кыргызда бар баталар, батаны берет, аталар дейт, аңсары Мелисага келиңиз, бир ак бата менен баштайбыз, бисмилла. Кана ойын алган жай. Ойын бардыгына узун денсаулык берсин, кетпес бакыт берсин, түгөн байлык берсин, урпактар көбөйүп айыл болуп, дайыма дастархандар жайыл болуп, бүгүнкү айтып аткан дуалардын баары кабыл болсун, жолдор дайыма ачык болсун. Мындан кийин кадамыңар түз болсун, жүрөгүңөргө ыйман берсин, бактылуу болуңар. Ойын ошентип бүгүнкү салтанатты ачык деп жарыялоосу биздер жактырмак. Катнашчыларыбыз сиздерге чоң рахмат, тазим, келечегиңиз кең болсун. Орун алыңыздар, баштайлы кечеде. Кане келиңиздер жалпы балдар, кыздар, бүгүнкү мынакей салтанатты бүгүнкү кечени сиздер отуруп ысык чайдан ичиңиздер, ага чейин бир чыгармак карый, кандай дейсиздер? Маэстро деп
берчи бир. Сону бир чыгарма берчи, бир чыгарма менен баштайлы. Бисмилlah. Gece şan olur Sevdiğin atsan tango Çürüka verdin cılığı Yüz yılda gelip şan olur Bir tanış boydun ne görür Görüşmeyen bir ömür Göz boydun ne görür Ay görüşmeyen bir ömür Özünden suran canım Öçürme suyu canım Yüzü bir tanım Bütün böcekler salırım Bir tanış boydum ne görür Bir işmeyen bir ömür Göz tanış boydum ne görür Görüşmeyen bir ömür Bir tanış boydum ne görür Görüşmeyen bir ömür Bir tanış boydum ne görür Ay görüşmeyen bir ömür Rastlaş olur ömür Görüşmeyen bir ömür Ay geleme kolçak kolları şan kollarına gidip alırız. Жалпы мынакей окуучулар сонун бир жылуу сөздөр менен атасы менен агары сонун бир маанай отурган ушул жерде мугалим эжелер бар, мугалим эптесип окуткан, окуттурган, мекенге мекенчи уул кызды кошуп турган мугалимдер аман болсун, мугалимдер бар болсун деп жалпы мен мугалимдер жамаатты чакырайын деп жылуу сөз менен баштайлы. Андан ары ой зот бийин кылайлы. Мугалимдер келиңиз аке, эжелер агайлар. Mugalime, jikirma mugalime. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, сонун эке уулуңуздарды бир улуу адам учуруп, сүйлөп, кубанып жаткан чагыңыздар. Кудайыбыз кут кылсын. Кимден баштайбыз? Ай, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, окуучулар, биздин бүтүрүүчүлөр. Силерди бүгүнкү бүтүрүү кечесине арналган той кечени куттуктаймын. Дайымам жолуң ачылып, урматтуу бүтүрүүчүлөр жолуң ачылып болсун, окуучулар күнөп болсун. Дайыма силердин жакшылыктары, жандат, ийгиликтери коштоп турсун. Өзүңөр каалаган кесиптин ээси болуп, бактылуу болуңар.
Daim uшу жашықтарға сіздермен, сіздердің жашықтарыңарды игіліктеріңізге біз қуанып тұрамыз. Игілік қалайсыз. Саламатсыздар ғой, құрметті ата-енелер, құрметті бітірушілер, құрметті біздің сүйікті қыздарыбыз, балдарыбыз. Бүгінгі ушул кече болуп аткан мезгилде силердин бүтүп аткандарга бир жагынан сүйүнсөк, бир жагынан ичибиз ачышып турат. Бирок бул турмуштун мыйзамы, Кудай буйрса, силер турмуштун жаңы турмушка жаңы кадам таштап атасыңар. Ошол кадамыңар дайыма түз болсун, жүрөгүңөргө ыйман берсин. Силер алуучу эмес, берүүчү балдардан, кыздардан болгула, дайыма кайрымдуу болгула. Көптүн жүгүн көтөргөн кыз-жигиттерден болгула. Өзүңөрдүн сүйүктүү теңиңерди тапкан жакшы, кичинекей мамлекетте болот, ошону түптөгөн жакшы инсандардан болгула. Жолуңар дайыма ачык болсун, бактылуу болгула, жакшы бир кесиптин ээси болгула. Бирок эң негизгиси адамдык сапаты бар, адамдык касиети бар инсандардан болгула. Биз силерге ушуга тилектешпиз. Урматтуу ата-энелер, сіздер ушу балдар үчүн büyük бушуп, бардык нерсеге кайыл болуп, убакыт кетирип, ушул ысык сууна чыдап атасыздар. Ушулардын дайыма төрүндө болуңуздар сиздер. Ушулар сиздердин эмгегиңиздерди баалаган жакшы балдардан болсун. Урматтуу кесиптештер, сиздер да көп эмгек кылгансыздар. Баарыңыздарга ден соолук берсин, Кудай узун өмүр берсин. Ушундай балдарды, кыздарды тарбиялай бериңиздер, аман болуңуздар. Баарлардын майрамы бар менен балдарыңыздар. Ден соолукта болгула, аман болгула, бактылуу болгула. Урматтуу, кымбаттуу, сымбаттуу биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөр. Силердин баардыгыңарга бүгүнкү кечелер менен куттуктайбыз. Силерге ар дайым ден соолук, окууларыңарда ийгилик, дагы бийик даңкы жолдорду каалайбыз. Ар дайым биздин сыйлыгыбыз болуп жүргүлө. Экинчи мектептин ата-энелер, силерге дагы рахмат. Ушундай татаакай кыздарды, ууларды бизге тарбиялап бергендерге биз күчүбүздүн жетишинче билимибизди бердик. Биздин балдар ар дайым бактылуу болушсун, ыймандуу болсун, ден соолуктуу болсун. Бүтүрүүчүлөр, кымбаттуу кыздары, балдары, биринчиден баарыңарга ден соолук каалайм, узун өмүр, келечегиңер кең болсун, бактылуу кыздар, уулдар болуп, каалаган максатыңарга жеткиле. Эң негизги эч капаламагыла балдар, кыздарым. Жашоонун алтын сертификатын алгыла, бактылуу болгула, көп жашагыла. Анан ушу жүгүрүп жүргөн ата-энелеримдин эмгегин актаган, ак сүтүн актаган, мыкты, ыймандуу, акылдуу кыздардан, жигиттерден болуп чыгабызга. Мен силерди жакшы көрөм, сыйлыктарына дагы бир жолу жакшы көрөм. Армаңыздар, ардактуу ата-энелер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, алтындан кымбат кесиптештерим. Жаңа мектепте да жакшы каалоолор айтылды эле, азыр дагы уланып атат. Демек, бүгүн биздин бактылуу күндөрүбүздүн бири. Эң ушул жерде бактылуунун бактылуусу силер алтындарым, бүтүрүүчүлөрүм, окуучуларым, балдарым, кыздарым. Ушундай жакшынакай кечени кооздоп, баарыңарга жакшылык, келечек тилеп отурган ушул жерде ардактуу ата-энелер жана билим оясындагы ага-эжелериңердин ичиндеги не деген сонун ак тилектер, ак баталар жаратканын тарабынан силерге кабыл болсун. Кыскартып айтканда, жана Назым эжекеңер айткан бир сап ырымды толук айтып коеюн. Бүтүрүүчү балдарыма силерге деп багыштаган тилегим, туылган жерге тийип турсун керегиң, уят кылба ата-эне мектебиң. Жараткандан жакшылыгын суранып, жашап иштеп,
мен силерге дем беремин. Баарыңарды келечектен издеймин. Сапарыңар байсалдуу болсун атыңдарым. Калган сөз эртең айтылат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу ата-энелер жана ошондой эле 11-А Б классынын бүтүрүүчүлөрү, бүгүнкү алган аттестатыңар кут болсун, майлуу сүттүү болсун, буюрса мындан кийин диплом болсун. Аябай кубанычтамын, бир жагынан мугалим, бир жагынан Аяш апа болуптарга буюрса ушул Куран тойго чакырсаңар, Аяш апа, эжекке баардыгыбыз чогуу барабыз. Ошол ак жол силерге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, ата-энелер жана ошондой эле бүтүрүүчүлөр. Силерге эмне кааламакчымын? Мына ушу көптөн көп күткөн күнүбүз да келди. Колуңарга аттестат алып отурасыңар. Дайыма денсаулукта болуңар. Таштаган кадамыңар дайыма байсалдуу болсун. Турмуш жолун аттап атасыңар. Ошол турмушуңар дайыма беш болсун демекчимин. Ак жол силерге бүтүрүүчү. Анан көптөн бери чуркап жүргөн ушул ата-энелер сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздер сыймыктанган, эл сыймыктанган балдардан болсун биздин балдарыбыз, кыздарыбыз. Рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы, урматтуу эже-агайлар, ата-энелер, ошондой эле бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү майрамыңар менен куттуктайм. Ошондой эле окуучуларыма келечеги кең болсун, өмүрүңөр узун болсун, келечекте жакшы кесиптин ээси болуп, турмуштан өз ордуңарды тапкан акылдуу эс кыздардан болгула. Эртеңден баштап турмуш сапарыңар башталды буюрса, турмушуңар байсалдуу болсун. Ошондой эле ушул бизге жакшы шарт түзүп берген окуучуларды ак жакасына барткан асинелерге чоң рахмат айтабыз. Ушу асинелер мектепке дайыма салым кошуп, ушу ата-эне балдарга шарт түзүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Ошондой эле биздин дагы чакан ыраазычылык катыбыз бар, ошону дагы тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Мугалим эже-агайлардын атынан ыраазычылык ата-энелерге, ыраазычылык чоңойтуулар атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 11-Б классынын бүтүрүүчүсү Абдылбекова Байеттин апасы, Тимиркулова Махабат Анарбаевна мектептин жана класстын иштерине активдүү катышып, балаңызга татыктуу тарбия берип жаткандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мектеп жамааты колчалар болсун экен. Дал ушундай ыраазычылыкка ошол жерде бүтүрүүчү Жумагулова Гүлшайдын апасы, Алимжанова Нурбү Жумакалиевна эжекебиз сыйланат. Ушундай эле ыраазычылыкка бүтүрүүчү Шашенбек кызы Мээримдин эжеси Момунбаева Акселек Бөкүшевна сыйланат. Ыраазычылык менен бүтүрүүчү Акунов Илгиздин атасы Дишев Өтбек Акунович сыйланат. Бүтүрүүчү Нармузаева Айбикенин апасы Жунусова Анар эже сыйланат. Бүтүрүүчү Аширова Асалхандын апасы Төргилиева Жамира Сейдановна сыйланат. Ушундай ыраазычылыкка бүтүрүүчү Турабекова Зейнегүлдүн апасы Жумабаева Назгүл Шадиевна сыйланат. Ушундай ыраазычылык менен бүтүрүүчү Жолдошов Садырдын апасы Мамытбекова Айсулу Асылбековна сыйланат.
ыраазычылык кат менен бүтүрүүчү Улан Замирбектин апасы Кошалиева Жамиля Эргешбаевна сыйланат. Бүтүрүүчү Анарбеков Хабибектин апасы Топчубекова Зымырат Навижановна сыйланат. Садыкбаев Бекжандын апасы Ардинова Гүлзада Досалиевна сыйланат ыраазычылык менен. Бүтүрүүчү Алмазбеков Алинурдун апасы Момутаева Жапаргүл Абдыжапаровна сыйланат. Бүтүрүүчү Токтосунов Шаймердиктин апасы Кулкеева Атурбе Алмырзаевна сыйланат. Ыраазычылык менен бүтүрүүчү Изабеков Элбербектин апасы Молдалиева Берзат Мамбетовна сыйланат. Билалов Баевдин апасы Байбаева Гүлмира Кудакеевна сыйланат ыраазычылык кат менен. Ошондой ыраазычылык кат менен бүтүрүүчү Токтуралиев Бекенбектин апасы Жумаматова Нургүл Абдурашидовна сыйланат. Бүтүрүүчү Дүйшөнова Мирайдан эжеси Кылымсадырова Нуржамал Кылымсадыровна сыйланат. Ыраазычылык менен бүтүрүүчү Асылханова Алинанын апасы Мурзаева Нурзат Мыктыбековна сыйланат. Ыраазычылык менен. Ошондой эле ыраазычылык менен бүтүрүүчү Кудукеева Махабаттын апасы Үсөнбекова Байрамхан Темиржановна сыйланат. Алкыштарыңыз. Жол саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Биздер бүгүн ушул администрацияга келбей калды, жетекчибиз. Анан бул жерде азыр окуу бөлүмүнүн башчысы бар. Биздин эми сиздерге бере тургандай акыбалыбыз жеткен ушулда. Анан эң негизгиси сиздерге баш ийип биз таазим кылабыз. Ушундай балдарды жаратып, ушундай кыздарды жаратып, анан ушуларга жакшы тарбия бергениңиздер үчүн. Андан кийин ушул дайыма мектеп менен байланышып тургандыгыңыздар үчүн. Бул жерде эмес болуп көрүнбүз, кызыңызга татыктуу тарбия берүү менен мектеп үчүн жардамыңызды аябай, ар түрдүү иш-чараларга колдоо көрсөтүп тургандыгыңыз жана үзүрлүү кызматташтыгыңыз үчүн Сариева Гүлзина эжеге ыраазычылык билдиребиз. Сизге жана үй бүлөңүзгө бакыт талай ынтымак жана алган ийгиликтерди каалайбыз. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Колчалар болсун, эми ушундай ыраазычылык кат менен сыйланып турган Карыпбай кызы Бактыгүл эжекебизге колчалар болсун. Ушундай ыраазычылык кат Каримбердиева Жазгүл эжекебизге майгай. Ондар бир колчалып колдоп тургу, бул да сүйүнүч, бул дагы кубаныч. Бүгүн мектеп жамаатына чынында эле баарыбыз ыраазы болсок болот. Керек болсо ата-энелердин дагы бүгүн сонун караган еңбегин актап, сонун бир мактоо баракчасы берип аткан учуру. Эми дал ушундай эле ыраазычылык баракча менен Убайдуллаева Чынар эжекебизге майкей. Колчалар болсун. Байдөлөтова Айнура эжеке. Кане келиңиз. Ыраазычылык кат менен сыйланат. Сүрөткө чегеттиңиздер. Дал ушундай ыраазычылык кат менен Долморова Базаргүл эжекебиз сыйланат. Жалпы мектеп жамаатынын атынан, администрациянын атынан бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай ыраазычылык кат менен Алиева Күмүш эжекебиз сыйланат. Ыраазычылык
баракчасы балаңызга татыктуу тарбияны берүү менен мектеп үчүн да жардамыңызды аябай ар түрдүү иш-чараларга колдоо көрсөтүп тургандыгыңыз жана үзүрлүү кызматташтыгыңыз үчүн жалпы мектеп жамаатына таанылчылык Курманбекова Гүлзара эжекебизге байкет. Сизге жана үйрөңүзгө бакыт талайын, кунак жана албан ийгиликтерди каалайбыз дейт. Ана бир кол чалдар болсун. Ошондой ыраазычылыкка Камбарова Асер эжекебизге. Ошондой ыраазычылыкка Боронова Элиза эжекебизге. Разылған Қарабалаева Жыпар эжекебизге. Ошондой ыраазычылыкка Карагулова Гүлнур эжекебизге. Колчалар болсун бааларыңыздар, колдойбуз. Ошондой ыраазычылыкка Сөлбашова Гүлзат эжекебизге. Ыраазычылык баракча Курманбекова Нурайым эжекебизге. Ошондой ыраазычылыкка Одоева Аксан эжекебизге. Ошондой ыраазычылыкка Жумалиева Бактыгүл эжекебизге. Адырбаева Гүлайым эжекебиз. Ыраазычылыкка Арзымбаева Назир эжекебиз. Ыраазычылыкка Жолдошбекова Бердик эжекебиз кайда. Бир жакшы сөзү барбы? Элүүгө чейин атаңдын кадырына элүүдөн кийин балаңдын кадырына деп ансарым аке. Бүгүн ата-энелер ушулар балдардын эң алгачкы силерге болгон сүйүнүчү, кубанычы болсун. Кудай кааласа университетти бүтүп бара жатканда президенттин да ушундай бир мактоо баракчасын алып берген балдарыбыздардан болсо жакшы деп калалы. Кийинки баракчанын ээси Тазголова Жаңыгөл эжекебизге байке. Кудай келиңиз. Залидинова Замир эжекебиз. Тангирова Гүлбай эжекебизге ыраазычылыкка. Ушул апаңыздан сүйүнүч кубаныч болсо гана, келиңиздер апа. Ары болуңуз, аман болуңуз. Айри, ыраазычылык кызыңызды татык тарбия берүү менен мектеп үчүн дагы жардамыңызды аябай түрдүү иш-чараларда колдоо көрсөтүп тургандыгыңыз жана үзүрлүү кызматташтыш ушуну айтмоксуз. Кызматташтыгыңыз үчүн. Ошол үчүн Абдулдаева Жанам аалып будап турсам Абдулдаев Калысбек. Ушундай ыраазычылык менен Карагулова Бегүмбү эжекебиз.
ушундай ыраазычылык кат менен Жамбыл Чиева Айнур эжекебиз. Ушундай ыраазычылык баракча менен Алиев Чолпонбай Самудиновичке. Ребят, эми жана могу жерде балдар туруп атканда, катарга туруп атканда ыбыр-шыбыр кеп уктум, агай. Билесизби, мен уктум. Баардыгы айтып атты. Өбүрөк байке, бел сарай ыргайт деп уктум. Бүгін қалған ежейлер билет, біз қолдап қоштап тұрабыз. Азғар мен сіздер алай шылдырдағанда бұлда баштарда қайдаласа келесіздер, бейгелі, болшынша. Алай мағда біз бүгінгі кешен көңілді баштайын, себебі бүгін барларға мал болғанда елі бүгін алай ежейлер керек болса бүгінгі соның ақтастапқан жайып атқан ата-енелерді разы қылып, соның бір мақтау барақшыларға беріп атқан ұшыры. Ей баламдай қалды. Бірінші өлікті бағанларды білген бұй-бұй деген шағым бар ғой. Ошын қойсын мен ұрайын, мен білем деген бір балалы қыз байырмақша қол өтерсін, алтышына мұратам, жақшы ұрдаса, жақшы бір приз бар, ошын алып кетек. Бір сюрприз болып тұрсын азырынша сюрприз болып тұрсын, аяқтар кеттіген.
класс екен. Оңжақ А класс екен. Мен келіп қалдым, дарбан білдім, рахметші. Мен байқаймын, мұғалім ешелердің бөлігі. Так, маған ұшындай байқаймын, ата-енелердің атынан балдар сілемеден сұлы кіріс бар. Бір оған бір мықты ойын соқы беріліп, ким алып кеттік байқаймыз. Так, А класс, маған айғандай! Так, Б класс, маған айғандай! Бір ойып көтен бірінші жол көріп отыр мен Құдай ошыр ұпыстықпен алмаған ата-енелер қошып кеп келмек. Негізі ағайын сіздер артында да бір мықты шығарман. Biz şunday, современный ата-енелербиз, Bizde A класс, Б класс жоқ, барыбыз бірдейбіз, барыбыз бір-бірімізді сыйлайбыз, жақсы көреміз, ата-енелерді да сыйлайбыз. Сіздерге анда жаштық тескерткен, үлкілі күнім жаштығым деген жаныш қорттыңдар бар, ұшын әрекет қылып көрейін, Oyunlarım жүрек қанатты, yaşlı görekte, kıl жайын қарап мен жақана, аралап күн таратты, kıl жайын қарап мен жақана, аралап күн таратты. Kırıp duram ardından, kuşkusuz uçup dalından, aram etsin kutluay, izlemek verem ardından, aram etsin kutluay, izlemek verem ardından. Elüden ötüp kuradım, göğe baktım tanın olarım, cır tozun üzüp dögülün kayacakta caştık kuradım, cır tozun üzüp dögülün kayacakta caştık kuradım. Vurgular yetip canından, ömürler acılarından, ömrün esne öldürdün ay, sövülmeden kavurdan, ömrün esne öldürdün ay, sövülmeden kavurdan, izlemek verem ardından. Алайда сіз қайсы сауатқа білесіз? Музыкада? Музыка. Кейін история беріп қалдыңыз, жақсы. Алайда бір қол шаңыр болсыншы. Ағайды шыншалық жақсы көремін, ағайдың бізді оқытқан біліміне разымыз деген оқушыларға болса бір қол шағып болса. Мен ата-ене мұғалімдер емес, мен жаңа оқушыларға ғана сұрай тұрайын, логиканы işletemse, мындай суроо бірінші суроо,
айтмай жоқ, білгендер жата бермей жоқ. Жаңғырда ең бірінші емне көтеріледі. Логикалық тұру. Опа, жаңғырда ең бірінші емне көтеріледі. Так. Опа, оп. Қол çalалары болсын, тұра емес. Так, жаңғырда ең бірінші емне көтеріледі. Сен жылан. А? Сен жылан. Су жылан? А, сөл жылан? Жаңғыр. Жоқ. Так, оқушым айтсыншы. Айтшы. Так, не екен? Тұттыра, соң көтеріледі. Қашқалан елесін. Айтпайтыңыздар, мен айтайын. Балдар, бұлдағы логикалық сұрақ, жасы оқыла. Жұма күні мұсылманды қандай жерге шақырады? Шиколы. Жұма күні мұсылманды қандай жерге шақырады? Иманды жерге шақырады. Иманды жерге? Жоқ тұрамыз. Біз қақтан берген иманды басқа. Қараталан. Жұма күні қандай жерге мұсылман шақпайды? Четверг күні өліп қалған. Тұттыра! Четверг күні өліп қалған жерге! Тағы бір сұрақ. Жақсы оқыла. Қандай егіштен тамақ жегенге болмайды? Опа! Құрған ішен? Пустой. Молодец! Мен азы бір конкурс шаққан. Қысқа жаңа нұсқа. Білесіз? А класс өзгөртші сөйлешкілі жетішкілі, Б класс өзгөртші сөйлешкілі жетішкілі. Төртқа мырзалардан. Ұшындай мықты билеген bir bala жүректі. А класс, Б класстағы. Kim talantlı, oşol utat. Kimnin talantı çok, oşol... Ne aldın utat? Arkadaşım Bunday, oyun bir şartını aklasına başlayız. Maestro, liristik kanunları... Öyle dese... Çizgi sağlamı tutmaz. Akıl değil. Bek durgan bayrağı. Deka. Oğul çağdas, sizlerden paylaş kadroka.
бизнес менеджмент. О, получается, будущий Баланов. Так, сен қайсыға тапсырайын отырсың? Юридический академия. О, молодец, молодец. Так, кеттік анда, алқас! Oyunun üçüncü şartı birden ayın getirmemiz. Mıhtı bir aktrisa olsun, mıhtı atasın, mıhtı adasın, mıhtı diyesin. Birden ayın getirmemiz.